эле бизге кайрылып койгуңуздарчы, биз кыйналып жатабыз. Шунча эл. Биз кайда талаада калабыз. Албай Бекиш байке өзү алып келип туруп качып кетти. Мектепке бере албайбыз. Больницага бизди кабыл албайт. Үйлөрдү бусуруп коебу деген коркунуч болуп атат биздечи. Жоопко тартып беришиңиздерди өтүнөм. Саламатсыздарбы? Биз Бишкек шаарынын 1-Май районуна караштуу Кут конушуна келдик. Ушул жердеги тургундардын чакыруусу менен. Бул жерде эки маселе бар экен да, өтө чоң, көйгөйлүү чоң маселе. Биринчиси мына бул аэропорттун саркындуу сууларды сактаган жери. Ушунун аралыгын 50 метрге кыскартып берсе, мына могул үйдүн бардыгы ошол охранадан чектен чыгып кетет экен. 50 метрге кыскартып беришин суранат. Экинчи маселе болсо 2005-жылы 228 токтом бир нече адамдарга чыгып калган экен. Бирок ошончо жылдан бери азыркы убакка чейин эч ким келген эмес. Анан ушундай айыл түптөлүп, элдер үй салып жашайт. Бирок жакында эле келип алып, бул жер меники, мына системалык регистрацияга катталган. Жерди бошот, үйүңдү бошот, менин жерим деген талаш тартыш маселе күч алган экен. Алды сотко берип, соттук териштирүү жүрүп жаткан экен. Анан мындай темп менен кете берсе, мушунун бардыгына башка кожоюндар, башка ээлери чыгабы деп кооптонуп, ушул Кут конушунун тургундары Бишкек шаарынын прокуратурасына, президент Садыр Нуркожоевичке жана сотторго кайрылып жатат. Соттор мыйзамдуулугун карап, ушунча жылдан бери, 20 жылдан бери келбегендерди, анан азыр үй салып жашагандарды дагы таразанын такташында карап берүүсүн суранат. Саламатсыздарбы? Мен Жолонов Алтынай Кадырбековна. Кут конушунун Новопавловка 100га сокулуктун жери. Первомайский районго уже өткөнбүз. 153-154 токтомдун негизинде, бизге 154 токтомдун негизинде охраняемая зонадан биз участок алып, үй салып жашап атканыбызга 2016 жылдан бери алып жашап атабыз. Бирок биз бул документти алганыбызга бир 4 жыл болуп калды. 4 жыл болгон менен биздики самовольная застройка деп атат. Биз самовольная застройка менен мектепке бере албайбыз. Больницага бизди кабыл албайт. Элементарно биз даже милицияны чакырып, же болбосо сотко берип, биз саткан адамды дагы биз жоопко тарта албай атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушунча элдин ыйы, ушунча элдин айткан сөзү жоопсуз калбайт деген үмүттөбүз. Анан бул биринчи биздин жашап аткан жерибиз, анан экинчи охраняемая зона деп айтып атабыз. Очистное сооружение. 50 метрге кыскартып берсеңиз, элдер ыраазы болот эле. Биз өзүбүз мэрияга собранияга барганыбызда 50 метрге кыскартып беребиз деп өздөрү обещать эткен. Ошо жоопту биз 2 жылдан бери күтүп жашап келебиз. Үмүтүбүздү үзгөн жокпуз. Анан мектепке киргизе албайт деп атпайсызбы? Кече жакында эле биринчи потокто кызыл китептегилер алынат экен, экинчи поток биз 3-чү сорт, даже биз 4-чү сортко уже кошулуп баратабыз. Мектепке болсо Манас айылына барабыз. Атбашинский лицейге барышат балдар. Первомайский район автобус бөлүп берген, анысына чоң рахмат. 3-4 жылдан бери 6 автобус, 4 автобус бизге балдарды каттап окутуп келет. Бирок өкүнүчтүүсү бир класста 54 окуучу окушат. 54 окуучу кандай билим алып жатканы бизге лишь бы кийинтип эле автобуска түшүрүп эле мектепке барып келген эле болуп атат. Мейли анысыго, мейли бизге документ жөнүндө болуп аткандан кийин сизден өтүнүчүбүз. Азыр сотторго да ишенбей калдык. Биз канча жылдан бери ошол Жунушалиев Асан дегенди биз сотко берип аягына чыга албай атабыз. Айтсаң эле менин колумдан келгениңерди кылгыла дейт. Канча жарандар келген, бере алып, берип, бирок соттон эч качан жооп күткөн эмеспиз. Анан экинчиден жол бар, мектепке кетип атканда жол бар. Ал жолду дагы Асан байке сатып берген убагында. Аны ачып бериңиздер деп элдин баары кол коюп ачтырып, уже соттон кагаз келген, 4 үйдү сүрдүрүп, взноско деп. Аларга элдер макул болуп, 4 үйгө жардам берип элдерибиз. 4 үйдү жайгаштырганбыз. Анын 2 участогу фундамент болуп чыкканда 4 үйдү бирөөсү калган, ал өзү
эже менен сүйлөшкөнүбүздө ал өзү ыраазы болуп, үйүмдү бала чакам менен көчүп кетем деп айткан. Ал жол бошотулса, андан кийинки уже документтер бири-бирине непалатка деп коет экен. Биз аны 2 жылдан кийин түшүнүп атабыз. Непалатка жерлер дагы чечилбей, бир 200гө жакын үйлөр жабыркап соттун чечимин күтүп келатабыз. Анан 3-чү көйгөй бизде Садыр Жапаров өзү биринчи токтом кимге чыкса ошого деп айткан. Ал биринчи токтом кимге чыкса дегенди угуп алышып, мына 20 жылдан бери, асты 20 жылдан бери жашап келет. Арты 2 жылдан бери үй салып жашап келгендерге мурунку ээлери келип бизден талашып атат. Саламатсыздарбы? Мен Жумек кыз айтамын. Ошо жерде Перемайскийде Кутконушта турам. Жашаганыма 10 жыл болду. 10 жылдан бери документи же башка жок, эчтеке жок. Мен өзүм 2-нчи группада инвалидмин. 7 балам бар. Bir ayday болду. Бирөө келип, менин үйүм чыккылады, өзү чыкылып кетти. Эми откозной келип калды. Бизге чын айтканда, биз эмне кылабыз, кайга барабыз, кайга кайрылабыз? Ошол жөнүндө бизге кененирээк президент сизди угуп жатсаңыз, бизге сиздин үнүңүз бизге жетсе, бизге кайрылып койгуңуздарчы, биз кыйналып жатабыз. Шунча эл эртеге кууп жатса, биз кайда барабыз? Асан менен Бекиш кылып жатат, ушунун баарын ошол экөө кылып жатат. Неге убагында бизге айтпай туруп документтерди өткөзүп берди? Неге нормальный кылып документтерди өткөзбөй койду бизге? Ошол жөнүндө кененирээк нормальный кылып, ошо экөөнү эмне кыласыз, каматасызбы же тергөө кыласызбы, эмне кыласыз? Жардам берип коюңуздарчы бизге. Ошону айтайын дедим мен. Рахмат сиздерге. Мен Түпөр районунан келген болчумун. Менин балам 2-нчи группадагы инвалид. Ошол биз мындан 16-жылы акимдин колунан үй сатып алганбыз, жер сатып алганбыз. Ал жерибизди ошол бойдон госрегистрге барсак, госрегистр бизди эч ким жок, мунун ичинде эч ким жок деп жазып берген. Госрегистрдин техпаспорт алганбыз. Анан ал техпаспорттун үстүндө деле эчтеке жок эле. Анан эми быйыл келип эме кылышып, эки ая Голландиядан келишип, экөө деген биз деген ушул жер биздики деп эки кошунанын үйүнү сотко беришти. Ал сотто алар бул жерде жашабайт деген болуп атат. Анан биз госрегистрден бирөө келип чуркап атат. Ал доверенность менен чуркап атат. Ал ким экенин деле билбейбиз, өзүбүз деле көргөн жерибиз жок. 2 жолу сотко бардык, андан баары чечилбей атат. Садыр Жапаров ушуну чечип берсеңиз жакшы болот эле. Анан балам 2-нчи группада инвалид болсо, анан быйыл келип алып, ошол жерде алып үйгө жашайбыз деп атышат. Биз кайда талаада калабыз. Ушуну катуу чечип берсеңиздер, мындай эмелер, иштер бул Кут элинде да бир топ көп 20 жыл эмне кылып жүрдү, кайда жүрдү, эмне үчүн жерин алып алган жок, эмне үчүн биз катталбай калганбыз, алар эмне катталбай калган, биз катталгандан кийин бизге чечилиш керек беле, кандай болот? Ошону бир жакшы жагынан чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Балам экөөбүз кайда калабыз, 2-нчи группадагы балам экөөбүз талаада калабызбы? Үй куруп алганбыз 21-жылдан бери эле ошол жерде жашайбыз. Свет десе светин төлөйбүз. Бардыгын төлөп атабыз, бардыгын эметебиз, тазалыктардын баарына төлөп атабыз. Алар эмне үчүн 20 жылдан бери эмне кылып жүрүштү? Голландияда эмне кылып жүрүштү? Ушуну чечип берсеңиз бизге. Ошол биринчи Май районунун да болуп атат. Анан биз ошого Кутконушу, анан биз прокуратурага дагы арыз жаздык, аяктан да карагыла дедик. Ошону бир жакшы чечип берсеңиз болот эле бизге. 1-Май районунун прокурору, Бишкектин Ленин районунун прокурорлору ушул биздин иштерибизди текшерип берсеңиз болот эле. Биз суранабыз. Саламатсыздарбы? Мен Касымова кыз Айгерим, Новопавловка Столканын тургуну болом. Биздики 154-чү токтом менен Манас аэропорттун очистной сооружениясынын охрана зонасына түшүп калганбыз. Бизде биякта 100дөн ашык үй бар. Бизге самовольная застройка деп биз пропискага балдарыбызды кое албайбыз, мектепке да бере албай атабыз. Мен лично өзүм прописка жок, 2 баламды бияка окута албай мраморго ташып атам, жакынкы айылга.
бизге ушу башка эмелерде очистной сооруженияларда 50 метрге кыскартылыптыр, но биздики кыскартылбай 300 метр менен калып калган. Ушурекини сиздерден суранат элек, бизге 50 метрге кыскартып берүүңүздөрдү. Аябай жакын жайгашып калганбыз да. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, Садыр Нургачаевич. Биз сизге кайрылганын себеби мен экинчи топтогу майыпмын, экинчи группада инвалидмин. Мен Зайпидинова Наргиза Адылбековна, Бишкек шаарынын 1 май районунун Кут конушунун тургуну болом. Ошол эки мен жашап аткан үйдө 10 жылдан бери алганыбызга 11-12 жыл болуп калды, жашаганыбызга 10 жыл болуп калды. Бизден келип бир аял келип талашып атат. Ал аты Майрамкүл Ташировна деген аял. Аны ким алып келди? Аны деген Бекиш деген адам, Бекиш деген байке алып келди. Ал Бекиш байке өзү алып келип туруп качып кетти. Бир машинага минип алып качып кетти. Даже бизди тынч койбой атат ал байке. Бизди тынч койбой атат. Еще келип камералардын жанагы буга чейин журналистти алып келип алып, бизди жамандап, бизден неме кылып, ар бирибизге ушу жерде канча адам жашап атат, ошонун бардыгына үйдүн баягы мурунку ээлерин алып келип туруп, бизди кыйнап атат да. Ошон үчүн мен силерге айтарым, ушу 154 токтомду жок кылып берүүңүздөрдү өтүнөм. Жана ошондой эле жанагы эмени байкени, Бекиш байке менен Асан байкени жок кылып беришиңизди өтүнөм. Бул жерди нормально чечип берүүңүздөрдү өтүнөм. Канча жылдан бери жашайсың ошондо? 10 жылдан бери жашайм. Өзүм 10 жылдан бери жашайм. Ошого кыжалат болуп отурам. Өзүм да инвалид, менин жолдошум да инвалид. Азыр жолдошум ооруп, данный момент үйдө келе албай атат, үйдө жатат. Ошон үчүн мен өзүм айла жок келдим. Эгер бизди кууп чыкса, каяка барабыз? Айтсаңыздар, биз каяка барабыз? Же жашай турган жерибиз жок, же бара турган жерибиз жок. Садыр Нургачаевич туура чечип берүүңүздөрдү өтүнөм, сиздерден жардам берүүңүздөрдү өтүнөм, жоопко тартып беришиңиздөрдү өтүнөм. Саламатсыздар, 1 май районунун ушу очистной сооружениянын эме кылып беришиңиздерди суранам. Мен өзү балам өтүп жалгыз өзүм калганмын, 2020 курганмын үйдү. Ошону менен документ алганыбыз жок, кызыл китебиз жок, тек паспортубуз бар. Ошону менен мен Асандан алганмын. Ошону менен чечип беришиңиздерди суранам. Эси келип уже 4-5 баласы менен жашап, биз силердин үйүңөрдү сатыкка коебуз, үйдөн чыгып кеткиле, бул биздин менчик үйүбүз деп даже участогун өзүн мурун кийин келип кошуналардан сурап да койбогон ээлери келип атат. Алар чекесинен чыгып атат, бир 20 үйдү биз далилдеп беребиз. Рахмат чоң. Кут конушун карап берет деген үмүттөбүз. Урматтуу Садыр Нургожоевич. Шахматный боюнча 2021ден кийин салынып алгандардын маселеси болуп атат. Жандарыбызда кызыл китептер бар. Анан араларында ушундай тех паспорт менен отурабыз. Границаларыбыз бар, так кошуналар менен эч кандай эмебиз жок. Биздики жеңилирээк го деп ойлойм, ошону чечип берсеңиздер. Тех кызыл китепке уруксат берсеңиздер. Ошо биринчи токтомду жок кылып берсеңиздер. Ошол биринчи токтомдо коркунуч болуп атат да. Ошол келип алып үйлөрдү бустуруп коебу деген коркунуч болуп атат биздечи. Ошол 20 жылдан бери жок болуп келип, эми келип талашкандар чыгып атат арабызда. Ошо биринчи токтомду жок кылып берип, бизге кызыл китеп берсеңиздер. Ошол сураныч. Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Анарбаева Турсунай. 1 май районунун Кут конушунун Новопавловка 100га. Ушу жерде турам 13 жылдан бери. Менин көйгөйүм накладка болуп калган. Бир баланын энесимин, жалгыз бой. Накладка болуп калган үчүн мага кызыл китеп берилбей атат ушуга чейин. Сотто дейт, сот деле чечим чыгарбай атат. Бизде буга чейин тиги мурунку ээлери келген эмес, биздин жерибиз бул деп. Азыр болсо эми мурунку ээлери базадан чыгып калып, бизден келип бул менин жерим экен деп талашууда. Азыр эми суубузга да өзүбүз төлөйбүз, налогду да өзүбүз төлөйбүз өзүбүздүн атыбыздан. А бизге болсо тех паспорту самовольный стройка деп берип койду.
Бирок тиги балага барат го деп 1-2 айда төлөбөй да жүрдүм. Жок, мага эле келип атты кайра. Эмнеге анан бизге кызыл китеп бербейт да ушул айга чейин? Анан берде көп балалуулар көп, таза суусуна эми кирип атат. Биринчи эме кылганда ушунча элди ушинтип таштап коюш болбойт бул жерде. Сиздерден суранарыбыз ушу накладкаларды чечип бергиле. 295 түтүн бар накладка боюнча. Биздики сотко кеткен, сот деле караган жок. 154 токтомду жокко чыгарып бергиле. Силерден суранабыз ошо мурунку ээлерин жокко чыгарып берүүңөрдү. Мен ушу Кут айылынын жашаачусу Турганбаева Бактыгүлмүн. Биз 2020-дан бери жашайбыз ушул жакта. Биз жашаганда Асан байкеден сатып алганбыз жердичи. Асан байке бизге деген карта көрсөткөн, мына жериңер деп. Көрсө алын өзүнүн чийип алган картасы экен, биз билген эмеспиз. Анан үйдү салып жашап келебиз. Кийин билдик да охраняемый зона экен. Очистной территорияга кирип калыптырбыз. Ошону 50 метрге кыскартып берсеңер жакшы болот эле деп мэрияга барсак 250 метрге чейин эле кыскарылган, башка болбойт деп койду. Биз каяка кайрылабыз? Где-то бир канчадай үй бар, бир 100гө жетпейт болуш керек, ушундай үйлөр бар да, ошо кандай болот? 1-Май районунун Кут конушунда ушунча элдердин атынан Бишкек шаардык прокуратурасына 1 токтомго жазылып калган ээлерин жакшылап карап бериңиздерди, мыйзамдуу түрдө карап бериңиздерди суранабыз. Суранабыз. Жокко чыгарып бериңиздерди дагы суранабыз. 154 токтомду. Себеби азыркы учурда ушунча жылдан бери келбеген ээлери азыр келип үйлөрдү талашып, взнос кылдырам, үйдөн чыгып кеткиле, 5 балаң мага кызыктырбайт. Биз деген укуктуу катталганбыз деп госрегистрде катталган, бирок архивден чыгышпайт. Бизге ошол жарандардын укугун мыйзамдуулук түрдө текшерип бериңиздерди суранабыз. Кут конушунун тургундары учурда 2 чоң көйгөйгө туш болуп, аларды чечүүдө аткаруу бийлигинен жана көзөмөл органдарынан жардам сурашууда. Манас аэропортунун саркынды суу тазалоочу тутумдарынын санитардык коргоо зонасын 50 метрге чейин кыскартуу зарылчылыгы. Бул чечим жүздөгөн үйлөрдү мыйзамдаштырууга, жер мунапасына киргизүүгө жол ачат. Ошондой эле тургундар бул аймакта 15-20 жылдан бери жашап, турак үй куруп алышкан. Бирок акыркы убакта бизде 2005 жылкы токтом бар деген үчүнчү жактар пайда болуп, элдин жерди бошотууну талап кылышууда. Мындай карама каршылыктуу жагдайлардан улам жашоочулар Бишкек шаарынын прокуратурасынан мурдагы 2005 жылы токтом алганбыз деген жактардын токтомунун мыйзамдуулугун текшерип берүүнү суранышат.